Тогуз Тороо районунда соттун жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачуулуу аземине жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова катышты. Ал өз сөзүндө сот адилеттүүлүгү коомдун өнүгүшүндө маанилүү орунду ээлерин айтып, соттордун акыйкат чечимдери элдин мамлекеттик бийликке ишенимин бекемдеп, мамлекетте стабилдүүлүктүн орун алышына бөлгү болорун кошумчалады. Сиздерге ишенип берилген улуу милдетти абийир менен ак ниеттүү аткарууга баарыңыздарды чакырып кетем. Элдин жүгүн көтөрүп, элге ак кызмат өтө чоң сыймык деп билем. Соттор үчүн курулуп жаткан имараттарда биринчи кезекте жарандарыбызга ыңгайлуу шарттардын болуусуна өзгөчө көңүл буруу керектигин мен баса белгилеп айтып койгум келет. Эки кабаттуу имаратта күзөт, сот аткаруучулар, жактоочулар үчүн жана прокурорлор үчүн бөлмөлөр, күтүү залы, жазык иштери боюнча сот отурум залы, жашы жетелек балдардын жана судьянын бөлмөсү, архив жайгашкан. Жалпылап айтканда заманбап имаратта иштегендер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Буга чейин шартыбыз кабинеттер жетишүү эмес, жанагыдай залдар жетишүү эмес, бир эле залыбыз болчу, 2 судья, 3 судья болгонбуз, анда сот залы жетишпей калып турган. Бири-бирибиз күтүп калганбыз, ошондон иштер жылып кетчү. Ошондой эле жанагы соттолуучуларды кармоочу жайыбыз өтө начар болчу. Бул жагын өтө кыйналчубуз. Бүгүнкү күндө ушул маселелердин бардыгы чечилип, ордуна келди деп айтсак болот да. Район жетекчисинин айтымында Тогуз Тороодо көп жылдан бери мындай имарат курулган эмес. Эми жакшы ишти алдыга карай улап кетүү үчүн айыл аймактардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, атайын пландарда түзүлгөн. Көптөн бери мындай жакшы курулуштар, мамлекеттик имараттардын курулуштары болуп эле экен. Мен мына бул Тогуз Тороо районуна аким болуп келгенине 2 ай болду. Ушул 2 айдын ичинде ушундай бир жакшы иштер болуп атат. Президенттин эле баягы жарлыгы бар, ишкерлерге колдоо көргөзүү деген. Анан эң эле негизгиси ушул милдеттерибиз инвестиция тартуу. Ошо боюнча көп иштерди, пландарды түзүп атабыз. Буюрса ошол эле Тогуз Тороонун жалпысына, анын ичинде ушул центр Казарманга бир жакшы бир Кыргызстандын жакшы бир райондун центрлери кыла турган бир ойлор бар. Белгилей кетсек, жогоруда аталган райондогу соттун имаратына республикалык бюджеттен 25 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Курулуш иштери 2018-жылы башталган. Бактыгүл Тишебаева, Бурканбек Матов, Тогуз Тороо району.